Зарыл учурда насыя алып, аны эселеп кайтаруу. Мындай учурга кабылгандардын бири Гүлназ. Ал шашылыш акча керек болгондо Сомо KG'ден 2000 сом алган. 15 күн өткөндөн кийин алган сумманын дээрлик 40%-ын кошуп кайтарган. Бирок андан кийин деле акча алууга азгырган билдирүүлөр келе бергенин айтат. Азыр жеке маалыматтарынын коопсуздугуна сарсана. СМС-калар келип баштады. 8000 сом бере алабыз, 8000 сом алгандан кийин 10000 сомго көтөрүлөт деп. Анын мен ошо колл-центринге чалып айттым. Мага мындай акча кереги жок, бир эле жолу аябай муктаж болуп атып алгам. Эми менин аккаунтумду ошол сомадан алып салып, мага башка андай СМС-терди жибербей эле койгула десем, бир жумадай менин аккаунтумду албай, почтама да келип баштады ошондой сообщениялар. Өзүмдүн немелериме корктум, данныйларым, анткени ал жакта паспортный данныйларым бар. Гүлназ бул компанияга кайрылгандардын бири гана. Каарманыбызга окшогон далай жарандар насыя алып, карызы эселеп өсүп кеткендер да бар. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы 300гө чукул жабырлануучунун кайрылуусун карап чыккан. Дагы 20дай арыз каралып жатат. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында 3 факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Азыр жарандардан Сомо KG боюнча 7 факт катталган. Анын ичинен 4 факт боюнча мыйзамдуу чечим кабыл алды. 3 кылмыш иш боюнча азыркы маалда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Берден эми алдамчылык фактылар боюнча каралышкан. 10.000 сомдон өйдө суммалардын баары 10.000 сомдон өйдө. Арыздар келгенден баштап Сомо компаниясынын лицензиясы токтотулган. Азыр насыя бере алышпайт. Мурда берилген займдарды чогултуу же мөөнөтүн узартуу менен алектенүүдө. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы Сомо күрөканасына плансыз текшерүү жүргүзгөн. Анда бир катар мыйзам бузуулар аныкталган. Алардын бири директорунун туура эмес шайланганы, дайындалганы. Экинчиси бул жана алтын жана бриллиант таштарын аныктоо үчүн атайын оборудование болот экен, андай нерсеси жок экен. Ошолор жана болсо пеня штрафтарын элдердин пайыздарын өйдө көтөрүп, бийиктеттирип жана штрафтарга көп салышкан экен. Ошол нарушениялар болгон. Текшерүү ишинин жыйынтыгында Госфиннадзор тарабынан предписание берилип, ал аткарылууда. Финансы рыногун көзөмөлдөө кызматы зайымчылардын арыздарын Сомо ломбардына кароого жана көрсөтүлгөн маселелер боюнча чечим кабыл алууга жөнөткөн. Буга катар Ишеним кредиттик бюросунан Сомо компаниясынан насыя алган жарандар тууралуу маалыматтарды алып салуу боюнча чараларды көрүүнү тапшырган. Ошондой эле мындай учурларга жол бербөө максатында Күрөканалар ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Жазгүл Сейдахматова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.